Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына ушундай жагымдуу ырдан соң биз кайрадан сиздер мененбиз. Негизи өнөр кесипти тандабайт дейт эмеспи. Ушул башка кесиптен болсо да өнөрлүү адамдарыбыз келип отурат. Алар менен тааныштырып өтө кетсек, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Бишкек шаардык куткаруучу кызматынын башчысы подполковник Назарбеков Мерис Дубанбекович келип отурат. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кризистик кырдаалда башкаруу борборунун ыкчам нөөмөтчүсү лейтенант Асанкалиев Адилет. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаал министрлигинин Кара Балта шаардык жана Жайыл райондук бөлүмүнүн номер 22 өрттө каршы куткаруу бөлүмүнүн өрт өчүрүүчүсү старшина Бакытбек уулу Мирлан. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн улук офицери улук лейтенант Казы кызы Каныкей. Саламатсыздар, кош келипсиздер. Кутмантаңыздар менен. Маанайыңыздар кандай? Бүгүнкү иш күнүңүздөр кандай башталды? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай келип алдыңыздар? Аман эсен жакшы. Жакшы. Негизи жыл аяктап баратат, жаңы жыл да келатат. Ушул жыл жыйынтыгы силерге кандай болот? Мындай ушул жумушуңуздарда, негизи өзүңүздөрдүн жеке жашооңуздарда? Эми жыл башынан баштап эле жанакы өзүңөр билесиңер, жанакы пандемия болуп, ошого карата эми иш бизде дагы көп болду деп айтсак болот. Эмне дегенде бул дагы мындай көбүрөөк иштерди алып келди, жана ошондой эле мындай айтканда дагы мындай биздин ишибизди дагы көбүрөөк кылды да. Ошол себептен иштер эми өзүбүз кырдаал министрлиги тарабынан ар кандай иш-чаралар аткарылып атты. Именно пандемия учурунда жана ошондой эле өзүбүздүн биринчи орунда мындай иштей турган өзүбүздүн милдеттенмелерибиз бар. Ошолор боюнча иштерди алып бараттык. Мисалы айтсак, бул биринчиден ошо өзүчө кырдаалдардын алдын алуу иштери, алдын алуу коргоочу иш-чаралар, жана ошондой эле куткаруу иштери, издеп куткаруу иштери, жана ошондой эле ошо өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоо иштери болуп саналат. Ошондуктан ошол милдеттенмелерди биз толугу менен азыркы учурда дагы аткарып келатабыз. Рахмат. Жогоруда белгилеп өткөндөй эле өнөр кесип тандабайт дейт эмеспи? Анын сыңарындай баягы дал ошол сиздердин жумушуңуздарда тагыраагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабында ошол чыгармачылыкка болгон мамиле кандай? Бүгүн сиздер дагы биздин куттуу студиябызга коргол келген жоксуздар албетте. Баягы мына ушундай музыкалык аспаптар менен өнөрүңүздөрдү баягы калың элдин катмарына тартуулайлы таң эрте деп турасыздар. Анан ушу чыгармачылык боюнча кененирээк сүйлөшсөк, сиздердин жумушуңуздарда чыгармачылыкка болгон мамиле? Бизде бир саламатсыздар. Теги биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде негизи бүт республика камтыйт да өздүк курамда. Анан бизде өзүбүздө негизи ар бир бөлүмдө негизи баягы өздүк курамда таланттуу адам, адистер аябай көп. Баягы кыргыз эли болгондон кийин кыргыздын канында баягы 70 өнөр аздык кылат дейт эмеспи? Аябай жакшы мырзаларыбыз бар, жакшы айымдарыбыз бар. Ошолордун катарынан биз саналып келип калыптырбыз баягы. Мындай айтканда баягы. Ошондой келе албай калгандар дагы көп, э? Аябай көп. Аябай биз ар бир немеде таланттуулар аябай көп чынында. Биякта ошо чогулуп баягы мындай айтканда бир кичине бошурактары келип калды окшойт деп атам да. Толуктап кетсем, бизде өзгөчө кырдаалдар министрлигинде ошо Адилет айткандай таланттуу адамдар абдан көп, жана бизде ошол кечке эле өзгөчө кырдаалдар деп жумушту эле аркалай бербестен, бизде ушул чыгармачылык жаатында да биздин өнөрүбүздү баалаган биздин жетекчилерибиз бар. Дайыма биздин өнөрлөрүбүздү бийик кармап, жок сен жумуш эле иштей бер дебей, ошо менен катар бизге дайыма алып жүрөт да чогуу. Ошол себептен Адилет айткандай чын эле көп адамдар, биз ич-ара деле ушундай конкурстарды өткөрүп, ар кандай ошол таланттын элге көргөзө албасак дагы ич-ара өзүбүздүн өздүк курамга көргөзүп турушат. Анан эми ошо тандап барып келгиле деп эми калды калгандары дагы биз сиздерге келдик да. Рахмат. Жаңы жылыңыздар менен. Дагы кош келипсиздер дейли. Баягы чындыгында сиздер эл ичи өнөргенчи дейт эмеспи? Баягы талант эч качан жан дүйнөдө талант болсо ал жашырылбайт эмеспи? Анан эми баягы жалпы телегөрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калгандыр. Ушул музыкалык аспаптар алдыңыздарда турган соң сөздөн ырга өтсөк, сиздер ырдайбыз деп келдиңиздер, биз ырдаталы деп чакырдык чынында.
келиңиздер. Таңертаңда бизе жалпы телекөрчүлөрүбүзгө бир жагымдуу чыгарма аткарып берсеңиздер, кайсы чыгарманы аткарайын деп турасыздар? Келиңиздер, сиздердин назарыңыздарда Максат Кыштабаевдин Жүрөк сүрө деген чыгармасын аткарып берели. Жылуулук дүйнө сендеги жүрөктүн кылын тербеген сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер сүйбөсөм эгер сүйбөсөм эгер мен сени Бали. Көркүмө жоктой теңдешим көңүлдүн сүйгөн эркеси такытты кайдан сезмекмин байкабай калсам байкабай калсам байкабай калсам мен сени жүрөктүн сезбей арзусун турмуштун татпай ачуусун өтмөкмүн сени көрбөсөм өмүрдүн сезбей жашоонун сезбей таттуусун сүйүүнү кайдан сезмекмин сүйбөсөм эгер сүйбөсөm эгер сүйбөсөм эгер мен сени Азаматсыздар, үнүңүздөргө береке дейли. Баягы жогоруда белгилеп өттүңүз эле, мына ошол бизди арасынан тандап дагы келбей калгандар көп. Бизди тандап жиберди деп, чындыгында тандап мыктыларды жибериптир. Мына ушул жагымдуу чыгармадан соң биз дагы тыңдап олтурабыз. Деги эле айтып өтсөңүздөр, бизден айым айтып өтсөңүз, Каныкей айым баягы негизи эле чыгармачылык менен ушу жумушту айкалыштырып алып кетиш бул жеңилби же кыйынчылык жараткан учурлар да болобу? Оңойго турбаса керек, бул албетте. Албетте оңойго турбайт. Себебинде ар кандай өзгөчө кырдаалдар болот, ал жака кетсең калып калат дегендей. Негизинде аскер кызматкерлери болгондугуна байланыштуу эми андай ишти алып бара албайбыз. Ошол себептен эми баягы эл алдына чыгып албасак дагы көмүскөдө өзүбүздүн талантыбызды чыгарганга аракет кылабыз. Мындайча айтканда биз аскер кызматкер болгондон кийин биздики өзүбүздүн да милдеттерибиз бар да. Анан эми ага карабай бирок эми ошол бизде да ошо чыгармачыл өздүк курамда бар. Алардын ичинен ошондой эле жанакы азыркы аспаптар менен ойногондор бар, ырдагандар бар. Бирок алар өздөрү менен мындай чыгармачылыгын көтөрүп жүрүшөт. Кээ бир учурларда жанакындай конкурска да катышкан учурлар да болуп калат да. Ошондуктан бул жагын көпкө мындай калтырбайт, бирок чогуу алып жүрөсөт да. Бирок биринчи милдет эми биздики куткаруучулук милдет, ошондуктан мындай чыгармачылык кичине мындай артта калып калат да, калат да. Рахмат. Адилет мырза айтып өтсөңүз, дал ушул негизи чыгармачылыкка мындай жан дүйнөсү менен берилген адамдар баардык нерседен кайыл болуп бир чыгармачылык өзүнчө бир дүйнө го. Баягы өзүнө азгырып кете турчу. Ошол негизи чыгармачылык жан дүйнө тынчтык бербегенде баардык нерседен кайыл болуп чыгармачылыкка ооп кеткен учурлар да болот эмеспи? Анан дал ушул чыгармачылык менен биргеликте иш алып жүрөсүз. Ушул иш эмнеси менен сизди кармап турат? Эми биякта баягы
кандай десем, биздин эми жумуш жолдош полковник айтып кеткендей жалпы мүнөздөмөсүн сүрөттөп кетти. Куткаруу жагында болуп атпайбы? Анан аякта бир ар кандай эми ыз чуун үстүндө жүрөбүз да негизи эле. Анан баягы буулугасың, анан бир эс алгың келет дегендей. Үйгө келип бир эки жолу комуздан шиңгил таштап, баягы өзөктөгү өрттү баягы үн менен кыйкырып ырдап болушунча дегендей бир бөлмөгө кирип чыгарып ошондо баягы жеңилдеп калабыз деген эргүү кадимкидей сергүү. Анан жанакындай бизде жолдошулук лейтенант Казы кыз айтып кеткендей жакшы маарекелерибиз болуп турат өзүбүздүнчү. Бул жылына негизи эле Кыргызстан эмнени белгилей, кайсы майрамдарды белгилесе ошо майрамдарда эле чогулуп турабыз дегендей. Анан тиешелүү иш-чараларда өзүнө көңүлдү көтөрүп, биздин тиги башкармалыктын башчылары дагы ал жерди эске алып дегендей майрамдык иш-чараларда өзлөрүн баягы ушундай уюштуруп, баягы өздүк курамга баягы концертибизди берип дегенде өзүнүн көңүлүбүздү өзү көтөрүп турабыз ошентип. Баягы ушул учурда комузду колуңузга алып калган учуруңуз сизден бир жекече ыр күтсөк болобу? Жагымдуу бир сиңгил. Туура. Улуксат болсо Байдылла Сарнабаев атабыздын 4 сабыры менен баштап коеюн, толук эмес. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргызымдын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп чоң аталар өстүргөн сени мени демекчи. Аксой Атабаев атабыздын тоолор деген ырын жаңыртып коеюн. Кандай болсо дагы Кыргызстандын аймагы бүт 93% тоол аймактан турат. Албетте, баягы убагында казак-кыргыз айтышында дагы Элмирбек Иманалиев агайыбыздын айткан кеби бар экен. Калааны берген казакка мунайга жакын болсун деп, тоолорду берген кыргызга кудайга жакын болсун деп. Анда баягы теңирге тете тоолорубуз бар эмеспи? Ошол тоолорду мактап, таңктаган бир сизден жагымдуу чыгарма болсун анда жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө. Ар тараптан коюлуп гүлөр акты, ырлар акты. Ашыганын теминип чабдар акты. Сени сөкүм элесиң бажырайып, хей бажырайып. Чу чапканакка жетпей бара жатты. Çapkanatla жеткирип окшоп кетет алтоонун булагына. Жүз көрүшпөй жаш жүрөк жаялабы, жайлоого жас сүйгөн ынагына. Toynunda oynup öskün, çıkmay tezden. Bilim ula balısqa senden kettin. Hazır özüm suyma gülbe bolçu. Aşığımdı jıttayın sıla. Aşığımdı jıttayın sıla beredem. Азаматсыз, баракелде. Баягы айтат элек чыгармачылык бийик болсун жолуңуз, талбай иштеп дарт көрбөсүн колуңуз, эмгек менен элдин алып батасын эл сыйлаган эл артисти болуңуз дейли. Адил мырза, бар болуңуз. Чындыгында үнүңүз кубулжуп, жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө таң эрте жагымдуу маанай тартууладыңыз. Ооба, негизи бизге бөлүнгөн убакытта өз аягына келип жетиптир. Ал эми биз сиздерге ар бириңиздерге эркин микрофон эметсек. Сизден баштайлык. Келиңиздер, ошо маек соңунда жалпы телекөрүүчүлөрүбүзгө. Келе жаткан жаңы жыл менен куттуктайм. Келе жаткан жаңы жылда эли журтубузда тынччылык болсун. Жаман оорудан арылып, бейпил жашоону тилейбек. Ошол. Келиңиз Каныкей эжеке. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл жакшылыктардын жылы болсун. Ата-эне бир туугандарыбыз менен аман бололу, бар бололу. Кыргыз жергесинде тынччылык болсун жана
Учурдан пайдаланып, жалпы Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин жумуш менен бирге эле ушул талантыбызды элге тартуулаганга баягы шарт түзүп берип атканына жетекчилерге таазим кылам, рахмат айтам. Аман болушсун, бар болушсун. Эми бардык кыргыз элибизге да биз тынчтыкты каалайбыз. Үй бүлөлөрүндө аманчылык болсун. Анан эми ушул жаман илдеттен бат эле мындай жоюлуп эле кетсин. Анан эми куткаруучу катары ушул бардыгына ушул коопсуздук чараларын дайыма карап, ошо боюнча иштөө боюнча айтып кетет элем. Аман болсун, ушул бири-бирин сактап жүрсүн. Рахмат. Келиңиз Адилет мырза. Айткан калуу тилектерге кошулам. Чынында бул жыл аябай оор жылдардын бири болду. Мындай эл күткөн эмес. Ансыганда кандай болсо дагы Кудайым буйрса жеңип келатабыз дегенде акырындап анан бул келаткан жылыбыз жакшы жылдардан болсун. Ушул илдет ушул жыл менен чыгып кетип, элибизде мурункудай эле токчулук, баягы бейпил жашоо өмүр сүрсүн. Рахмат, терең ыраазычылык билдирели. Иштериңиздерде ийгилик болсун, чын ден соолук каалайбыз. Дал ошол чыгармачылыктын чыйыр жолунда эмгектенип, баягы эки иштен бир иш кылып, чыгармачылыкты да калтырбай, калктын калың катмарын коопсуздугун дагы колго алып, ишиңиздерде ийгиликтер жарала берсин. Ден соолукта болуңуздар. Таң эрте келип, жагымдуу маанай тартуулап, өнөрүңүздөр менен бөлүшкөнүңүздөргө терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат силерге дагы.